Adaхан Мадумаровтан колуңуздарды тартыңыздар. Ойга келгендей кылып өткөрүп жүргөн ошол күндөр биздин эсибизден чыкпайт. Куугундукту токтотуп, мына элдин камын ойлой турган жакшы иштерди баштасаңар жакшы болот эле. Элдин кызырыга тийбеңиздер. Эл итак эле тоюп, бензин жетимишке чыгып, калган продукталар потолокко жетти. Булдан башка ишиңиздер куруп калдыбы? Билебиз сиздердин аркаңыздарда кимдер турганын дагы угуп турабыз, билип турабыз. Силер өзү бир мыйзамды, протоколду, эмне бул кандай протокол? Ошону ал бир жакшы бир юристтенби сурап алыңыздар. Кыжырды кайнатпаңыздар, урматтуу туугандар. Adaхан Кызылбаевичке болгон куугунтуңуздар токтотуңуздар. Элдин кыжырына тийбеңиздер. Биздин талабыбыз ушул. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим, калайык калк. Биз Алыскы Баткен областынын Лейлек районунун Коргон айылынын жашоочулары. Биз азыр өлкөбүздө болуп аткан кырдаалды интернеттен, телевизордон көрүп, аябай тынсызданып жатабыз. Биз ишенип шайлаган, биз колдоп шайлаган Adaхан Мадумаров, Розайым Нарматоваларды, Искак Масалиевдарды эл чоң үмүт менен шайлап добушторун берип колдоп келатабыз. Азыркы ушу мезгилде болуп аткан биздин депутаттардын куугунтуктары, аларды күн сайын бир күндө 2-3 жолудан прокуратурага, УКМКга чакырып сурак берип жатканы боюнча биз жалпы Лейлек районундагы ушул Коргон айылынын шайлоочулары тынчсызданып сиздерге билдирүү жасап атабыз. Урматтуу бийлик башыдагы төбөлдөр, биз сиздерден шунчалык пас, мыйзамдан тышкары, мыйзамды кармап, мыйзамды тутуп иштеп элге кызмат кылайын деген депутаттарыбызды сиздер мыйзамсыз алардын тынчын алып, кайра суракка чакырып атканыңыздарды токтотуңуздар. Биз Adaхан Мадумаровду 15 жылдан бери колдоп келатабыз, дагы эле колдойбуз. До конца колдойбуз. Себеби ал киши таза, имандуу, мыйзамды тук туткан адам катары бүт биздин Лейлек эли колдоп жүрөбүз. Ал кишиге коюлуп жаткан күнөө 275 метр жер. Биз ал жерде жашабасак дагы ошол жерден бир айда жок дегенде 4-5 жолу өтүп жүргөнбүз ошол мезгилде. Көрбөгөн кордуктарды көрүп, укпаган сөздөрдү угуп, тажиктерден не деген жемелерди эшитип, кепкилерди жеп жүргөнбүз. Алып келаткан маталарыбызды, продукталарыбызды текшерип, чачып, төгүп, ойга келгендей кылып өткөрүп жүргөн. Ошол күндөр биздин эсибизден чыкпайт. Ушул жолду Adaхан Мадумаров мыйзамдуу, эң туура чечкен. Ошол чечилген жылдан бери мына Лейлек Бишкекке бир дагы башка өлкөнүн жолун баспай Бишкекке барат, Бишкектен Лейлекке келет. Урматтуу бийлик төбөлдөрү, биздин элдин көйгөйүн, биздин элдин үнүн угуп коюңуздар. Adaхан Мадумаровтан колуңуздарды тартыңыздар. Сиздерден суранып кетебиз. Элдин кызырыга тийбеңиздер. Эл итак эле тоюп, күндөн күнгө баа өсүп, бензин 70ке чыгып, калган продукталар потолокко жетти. Сиздер булдан башка ишиңиздер куруп калдыбы? Adaхан Мадумаров менен бир чыканактай Розайым Нарматованын артынан түшүп, бийлик башыдагы эң бир бийликтин чокусунда турган адамдар шунчалык деңгээлге түшпөңүздөр. Биз сиздерден суранабыз. Adaхан Мадумаровду, Розайым Нарматованы, Искак Масалиевду тынч коюңуздар. 275 метр жер боюнча биз ал жерден өтүп жүргөнбүз. Аябай кыйналып өтүп жүргөнбүз. Мадумаров элдин пайдасына чечкен аны. Биз ошол жерде жашабасак дагы ошол жерден каттайбыз Бишкекке бошко. Эгер жаап койсо ошол мурда пост болгон ал жерде көп жаштар аны билбейт экен азыр. Тажиктар текшерип өткөрчү, каалагандай текшерип. Азыр кайра ошентип жаап койсо, ошо баягы музыка кайталанат. Ошо тажиктар кайра постун коёт. Бийлик төбөлдөрү, Adaхан Кызылбаевичке болгон куугунтуңуздарды токтотуңуздар. Элдин кышырына тийбеңиздер.
Биздин талабыбыз ушул бийликке. Урматтуу угуп жүрөбүз деген. Баткен районунун тургундары кече жакында ошол 4 көчө тууралуу чыгып 5-10 жолдошторубуз Адахан Мадумаров туура эмес кылган, Адахан Мадумаров мындай кылыш керек, андай кылыш керек деген жолдошторго мен өзүмдүн тууганча кыргыз жигити катары айтып коеюн. Силер ал жер тосулуп ошондой эме болгондо силердин көңөр ал жерде жок эдиңер. Силер о жерге болгонун билбейсиңер. Силер үйүңөрдө жатканда лейлектер ошо көчөдөн өтүп жүргөн, ошондо лейлектиктерди тоногон. Ошол баягы эжелер айткандай текшере турган жерин текшерип кыйналган. Силер өнтүп бизди лейлектиктерди бул жерден мондой болгонун билгенибиз өткөр. Силер өткөрсөңөр эм өткөрбөсөңөр эм өтөбүз биз ол жолдон. О силердин атаңардан калган жол эмес. Антип эме кылып бөлүп сүйлөп эме кылбагыла. Лейлектиктер керек болсо ошо жолду билет. Башынан аягына чейин көпүрө кандай болуп бүткөн, жол кандай болуп бүткөн, аны кимдер келип чечкен. Ошол Адахан Мадумаровдун билимдүүлүгүнүн, сабаттуулугунун мындай бир тең ата сүйлөшө алгандыгынын негизинде ошол жерди протоколдоштуруп чечип мына ушул бакка чейин эл каттап турат. Сиздер ондой өткөрбөй коебуз деген сөзүңүздөрдү токтотуңуздар, урматтуу туугандар. Антип бөлүп жарып, андай мындай деп бирөөлөрдүн сөзүнө кирип эме кылбаңыздар. Билебиз сиздердин аркаңыздарда кимдер турганын дагы угуп турабыз, билип турабыз. Силер өзү бир мыйзамды, протоколду, эмне бул кандай протокол? Ошону ал бир жакшы бир юристтенби, сону билген адамданбы? Сурап алыңыздар. Өнтүп эле бирөөлөрдүн тилине кирип, мындай кылып чыгып сүйлө, андай кылып чыгып сүйлө десе эле чыгып сүйлөп, мынтип кыжырды кайнатпаңыздар, урматтуу туугандар. Мен сиздерден суранып кетем. Экинчи кандай сөздү сүйлөбөңүздөр. Онон көрө калыс кудайлыкка карап, тууруну тууру, ирини ири деп сүйлөңүздөр. Эрте о наркы дүйнөгө баргандагы жооп бере турган жерлер бар. Ону ойлоңуздар. Жок жерден бирөөгө бөтөндөн күбө өткөндүн күнөөсүнү билесиздерби? Кандай күнөө? Эң жаман күнөө баягы жок жерден бирөөгө күбө өткөндүк. Муну чоң бололор көп актатыр ошол Даринада, Көкташ, Гөйстамдарда. Сурап билип алыңыздар. Өнтүп 5-10 сомго же болбосо бирөөнүн күйлөп койгон сөзүгө чыгып алып эле өнтүп шаңкый бербеңиздер. Сиздерден суранып кетебиз. Ассаламу алейкум, ушул бизди көрүп жаткан туугандар, жалпы кыргыз эли. Сиздерге менин кайрылуум жогорку кеңештеги бийликтегилерге. Бийликтегилер ушул убакка чейин биринин артынан бири чукуу ушул даражага жетти, kel мына жакырчылыкка туш келип калды. Мына азыр ушундай убакта продукталардын саны жогорулап, бензиндердин наркы бийиктеп кетип атат. Ошону чечпестен кайдагы бир адамдардын артына түшүп саясий куугунлук алып барып жатат. Силер 30 жылдан бери ушунун артынан жүрөсүңөр. Элдин камын эч ойлогон жоксуңар. Бизге окшогон жаштар чет жерлерде мигрант болуп жатат. Кыргыз бийлиги эч качан элди баккан эмес ушул убакка чейин. Азыр деле кыргыз эли өзүн өзү багып келет. Даже бийликти кошуп багат. Ошого байланыштуу мен ушул сөздөрдү айткым келип турат. Саясий куугунлукту токтотуп, шайлоо болгондон бери азыр саясий куугунлук болуп жатат. Ошол куугунлукту токтотуп, мына элдин камын ойлой турган жакшы иштерди баштасаңар жакшы болот эле. Мына мен өзүм ушул убакка чейин кече жакында келдим Москвадан. Москвада жүрүп канчалаган кыйынчылыктарды көрдүк, канчалаган басымдарды көрдүк. Наоборот, ошол элдердин арыз муңуну угуп, жакшы тууру жолго түшсөңөр дейм. Кыргыз эли бийликти да багабыз, чет жерлерге селдей болуп багабыз. Тонналап сыртка чыккан алтынды мигрант болуп кайра иштеп табабыз. Ушул саясий куугунлукту токтотуп, наоборот, бизге окшогон жаштарга жакшы шарт түзүп берип, элди өнүктүрүү жолго түшсөңүздөр жакшы болот деп мен ошону бийликтегилерден суранып кетет элем.